Kırgızımın ар bir үйünde жакшы ат болsun дейт да. Bir benim айтып, алгы сатып коюп. Аттарымын сатайын деген негизи, элге салайын деген себеби. Менде ат аябай көп болуп кетти да. Мага окшоп атка кызыккандардан мини үйрөнөм, ат салам дегендерге мындай астыга жылганы себеп болуп калсын деп. Мынакей биринчи биз ушул 5 жылдыз 5 тумар чыгып атат. Экинчи аты Зарылдын тумар аты. Зарыл менен катар турган. Көпкө гана. Көп нерседен алакстат да. Көп жанагы бизде азыр жаштардан мода болуп калган, көп эле стресс болуп атат. Эч кандай стресс болбой татпаксыңар. Стресске убактыңарда убакыт жок, а? Жем табыш керек, алгыш керек, булгуш керек деп жүрүп. Бастырыш керек деп. Кандай жанагы сен не кылып атасың? Не кылып атасың? Иштериң кандай болуп атат? Деп досторун тийишип калат. Иштерим болуп атат. Бирөө менен кыйналып айтасың деп суроо берип калганда айтып коем. Мынадан колум бошоп атат ошо бирөөнө деле деп. Өзү шаарда чоңойгон, баары кыргыз баласы жанагы жылкы жанду келет деп айтабыз го. Шаарда чоңоюп, шаарда өсүп анан кийин мындай мен деген кыйын аттарды алып улакчы болуп кеткен бир Зарыл деген бала бар да. Былтыры дагы ушул Коронун сарайды көрсөткөн элем. Азыр мен сиздерге ушул жерден эки Кыргызстандын мен деген аттары чыгып атат сатууга. Ушуларды көрсөтөмүн. Анда эмесе видеону толук көрүп каналга катталып жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Жалалабадтын жакшы аттары бүгүн эфирде. Легендарлуу линия, Эликсурдун линиясынан жанагы 5 жылдыз 5 кашка Көмөшекеден келген. Тумар мына айтор Кыргызстанда кайсыл чоңулактар болсо ортодо турган ордун койгон аргымактар бүгүн сатууда. Могул 5 жылдызы бар да мынерде. Сурдун малдарын ушундай 5 жылдыз басат. Менде Эликсурумда жок, мен 3 айлык, 3,5 айлыгында эле алып келе бергем. Сорду кара көз тийбесин. Кара казанды көмкөрүп койгондой дейт. Туяктарын мына чоң чыйынын көмкөргөндөй деп эле урдуруп атабыз. Ар нерсени жазып сөкпөгүл, эми кыргыз аттарын макташ керек да, кыргыздан чыккан кыргыз аргымактарын. Ушундай акка мээнет кылып аткан балдарды макташ керек. Ошентип өзүбүздүн аттарды, жылкыларды, палвандарды колдошубуз керек туугандар. Мен билбейм, бирөөнүн мындай кыргыздын таамай атын көрсөм сүйүнөм да. Өзүм атымдай. Чиде. Сыймыктаныш керек да биздин аттар менен. Орта жагы ордун койгон аттар да кыргыз жылкылары тарыхтан бери. Bir at üçün kançalagan soğuşlar olgun, bir tamay at üçün. Bu atın ordu bizden yaşo obrazımızda, tariximizda çoğunda. Tarixti kırgız at menen yazgan deydi ko. Şonun sınarında kança жылдан beri Kazakistan, Özbekistan taşıp atat kırgız atların. Dagı ele tügön elek ko. Dagı ele talap güç ordunda. Tumar çıgып atat ekinci atı Zarıldın Tumar atı. Көбүнчө ушул атты чабат Зарыл же жакшы көрөбү же өтө улагы жакшы кандай билбейм, бирок мен көргөндөн көп улакта шуну чабып атат го. Жармека буну палван көрбөйм да. Ошону айтам да, дайым өзүң саласың Зарыл. Эмне себеби неме? Палван көрсөң кийинки улакта болду аттын бесинде. Берип туруң эке дейт да. Эңсеген жерге, көксөгөн жерге жеткирип турабы? Палван болдум деген? Палван болсом да ортодо шат менен турам го жана. Молодец, сен шаарда жашап чоңоюп, кайнаган жыйындардын ортосуна кирип көрүнүп атасың. Мен ошого эле таң калам да, ушу шаарда чоңойгон балдар ушинтип ат чабышат, тоонун башындагылар ат чаппайсыңар депчи. Жакшы экен, иним бул Тумардын келип чыгуу тарыхы жөнүндө кичине айтпайлыбы? Качан келген сага? Тумар мага жумайдан келген. Жумай күнү келген. Так. Бүгүн чыкты деп атасың буларды багуудан? Ооба, бүгүн кече кичине мингенбиз. Мындай минбедик эле. Чыгарып эле кайра киргизип койдук. Бүгүн экинчи күн экен да анда? Ооба, бүгүн экинчи күн. Тойлайт го бул, ордуна батпай. Bir ay murunda bir çıkarıp kayra girgizip koyduk öyle sırtkaç. Aman. Cumay Suzaktan Şakir Hacı degen var. Aşağıdan algan. Tüyünden yol özgöndün at. Özgönden gelgen. Şundaydı aytat. Onda kaysı bir palvan 50 mingge şunda kulunda alıp bergen eken cezesine. Yiyin kayra. Şunanın da bıştısında şu Suzakta. Andan Barto'ga varıp Barto'dan benim Arap'ın ulağıma çalıp o жерден mağa ötken değil. Sen de dile Asılbay'ın ulağında çaptık bunu
76'ların ulağında çapta başladı. Бишкекте mi? Былтыр болгонлактан чоңлактан бардыгы эле. Кара суу, кара болжа. Кыргызстанда кайсы чоңлак болсо катышып атабыз деген. Шортого жетип атат. Анан бул аябай такшалган ат. Айырмасы жок. Кандайынан кантип саласын түзөлүп кете берет. Жана тетири келген жерде оңдолуп улак алып кеткен жерлери дагы бар менин каналымда. Эгер тапсам кошуп коем го. Тетири алып кеткен жерлерим бар. Топот встречный калып кеткен жерлерим бар. Жыгылган жок. Жыгылбадыбы? Топ менен чогуу салып аркасынан жеткен жерлерим бар. Айырым болгон жок бугачы. Бирек чабышты полгондо. Ачыда Азбек ап чыкты. Бактыбек ап чыкты. Карабулжада Алтынбек бир тайга таштады. Көбүнчө эле өзүм менен мунучу. Так. Жакшы экен. Иним ошондо жашы канча болуп калды дедиң? Жашты эле 5 асый. 5 асый. Жакшы экен. Мага 3 асыйдан 4 асый өтөткөндө келген да. 2 жыл болуп калганбы мында? Азыр ушунун аттардын бойлору баягыдагы өсүп кеткен экен. Бул дагы бул деле бой өсүп кетти. Былтыра караганда жоноруп да кеткен ба? Жоноруп анан бойду өсүп кетти. Бул бир азыр бирөө айтсам эми билбейм эми. Карагандай сындай беришет. 1.60 болуп келген бул ат мага. Сага? 2 жыл мурун. 2 асыйдан 3 асыйдан 3 асый. Ошондой келгенде 2 жыл болуп калды бул. Азыр ушу 1.64 тегереги чоң бирок ат. Чоң атка кирсин. Узун дагы. Жакшы экен. Анан улагы жакшы. Мен аттарыңын улактарын дагы тапканымча кошуп коеюн. Бирок мен деген жыйындардын баарында кайнап атат аттарың. Эми туурасын айтыш керек. Тапкандарымы кошуп өтөйүн. Калгандары өздөрү сага келип байланышып, көрүшүп, сүйлөшүп көрсүн, Аттарды көрсүн, минип көрсүн, жанынан көрсүн, сураштырсын зарылды аттары деп. Анан тура келсе мына келишип алсаңар. Чоң улактардын баарында жүргөн аттар. Барган улагым бардыгын эле ортосуна жеткен болот мен. Мен палуан эмесмин да, андай. Атты жакшы саласын дей беришет. Чындап айтсам, ат деле андай эле кыйратып салбайм, ушу болгону. Ат жакшылыгынан ба? Барса жетет экенсиң, барбаса жетпейт. Албетте. Неге дегенде мен бул аттарды палуандарга миндирдим. Алар мингенде менден кыйла тез жетишет экен да алар. Бизди сезеби? Ким минген булар? Ат тамырсыз дейт го жылкын, өзөнгө тепкенде билет деп. Жакшы экен иним. Куда каласа 1-2 айда сууп калабы булар? 2 айда сууп. 2 айда сууп калат, Как раз 90 түшкөн малга сууп калат экен. Болду, ушуна коер. Анан бул да күлүкпү, неме? Зарыл. Буну былтыр жумай жанагы эмедеги Чаңгетте улакты акырын салып чыкты окшойт. Ошондо ылдыйдан өйдөгө чыкканда. Старттыңыз эле. Тартсам керек эле, ушу издеп таап кошконго аракет кылам го ушулар. Ошондо ылдыйдан өйдөгө чыккан. Карадарыяда дагы бир аган келдин ичинде салып чыкты. Жанагы жерде ат өзү бурулган видеобу бир неме статусунда жүргөнбү? Кармаганда ат өзү бурулуп жөнөгөн. Кандай болуп калат деп Алланын кудурети мен да. Насип эткен экен ошо. Палуандар, аттар себепкерлери. Жакшы иним. Бул тумардын басыны дагы айтабызбы же бул дагы келебиз, сүйлөшөлө. Басы кымбат, келишим деп эле айтып койсом кандай дейсиз? Эми мал сеники, ат сеникинин. Азыр жана сынчы көп болгодай. Чындап жакшы ат алам деген адам болсо байланышсын. Анан жанагындай мен гарантия берем, кепилдик берем деп айта албайм. Бул бардык жаныбар бирок. Ат суугандан кийин биринчи улак салып көрүп анан кийин байланышабыз. Жакшы. Мынакей туугандар. Зарылдын 2 аты бүгүн ушинтип эл сынына коюлду. Азыр мындан сырткары өзүнүн багып аткан, таптап аткан тайларын бул жерде турган аттарындагы ат сүйүүчүлөрүнө көрсөтүп коем. Калгандары айгырда, ар жакта, бер жак деген. Аттар көбөйүп кетип, кишини азайтсамбы, кийинки партияны үйрөтсөмбү деген максат менен чыгарып атат. Суугандан кийин деле мына салып чаап көрүп туруп эсептешиңер болот экен. Бирок чоң акчадагы аттар чыгып атат.
5 yıldız, 5 Қашқа, өзі Қашқа деп коет экен Зарыл. Маалыматыны баштайбыз. Бүгүн чыгыптыр багуудан. Ошондуктан ары бери какпай эле былтыр кулактарын кошуп көрсөтөбүз. Кимге жаккан болсо ушул адрести беребиз. Ошол жерде турат аттар. Чалып байланыша бересиңер. Жанагындай чоң, күчтүү тамай, улагы зор ат издегендер байланышкыла. Зарыл былтыр кайсы малдарды алдың эле? Былтыр октябрда, ноябрда ошондосун берели. Жашы быйыл канча болуп калды? 5 асы болду. 5 асы. 2017-жылы кылган. 2017-жылы кылган. Былтыркыдан бою деле өскөнсүп калганбы же мүчөсү мындай өзгөргөнгө бөлөкчө болуп калганбы? Өзү ат ушундай 5 асыга жеткенде мүчө бузат окшойт. Бул эле эмес, азыр берки аттын деле ошентип бою өсүп кетти. Тумар деле? Тумардыкы деле. Жакшы экен иним. Былтыр метрлегенде 1 см айрым болду, 2 см өсүп кетти да. Буну былтыр алгандан кийин кайсы улактарга апарып салаттың? Чоң улактарга салдың полный эле? Буну Кара сууга апарып салдык, Ачыга апарып салдык, Барашыловго апарып салдык, Мокенге апарып салдык. Шалтуулага апарып салдык да өттү. Барпага апарып салдык, айсылы Бекзат аканын улагына өзүм салып аттым. Кандай экен баргандары? Жакшы. Чуркаганычы? Чуркаган аябай ылдам, мына көрүнүшү, өз негизи бул аттын алган себеби ошо тездиги болгон да. Көрүнүшү жаман жоон, оор көрүнгөн менен мингенимде аттардын эң тези ушу да. Чоң аттардын эң тези. Быйыл боюнча небедиңби? 1.65-тин тегереги. Тегереги? Такалана элек эле анда. Жакшы экен. Иним 5 жылдыздын баасын кандай кылабыз? Өзү аттарымын сатайын деген негизи, элге салайын деген себеби. Менде ат аябай көп болуп кетти да. Мага окшоп атка кызыккандардан минип үйрөнөм, ат салам дегендерге мындай астыга жылганы себеп болуп калсын деп. Чоң аттарым ээлерине берип, насип этсе туура келсе. Өспүрүмдөрүм бар, өспүрүмдөрүм былтыр чалган жок да. Ошолорду үйрөтөйүн деп атасың. Үйрөтөйлү деп атабыз. Бунун аркасында, булардын аркасында партияны. Бунун аркасында дагы, аркасында азыр 3 өспүрүм бар. Андан сырткары Атаман бар, 570 бар. Андан сырткары дагы шалып отурган 5 ат бар. Булардан сырткары бул Эконун сырткары. Акчасын эми жакшы эле кымбат эле айтам го дейм. Эгерде жакшы ат алам дегендер адамдар болсо, жакшы пулга байланыш сайтам, азыр интернетке баасын айтсаң дагы сын көбөйөт экен. Макул, аттын ээси өзү билет. Мынакей бирок арзан пул эмес туугандар. Өзү алганда дагы былтыр чоң калгансың, жакшы эле пулга алгам. Айбек, оң жагыңа дагы буруп бастыр. Оң жагыңа дагы. Биринчи 5 Қашқа атыбыз ушу болду, 5 жылдыз. Анан азыр экинчи Тумарды дагы көрсөтөбүз. Өзүнүн тамай аттарыны, топко үйрөнгөн аттарыны элге, жаштарга же бир улак сүйүүчүлөрүнө же бир чаптырып, дагы нары дагы пайдаланамын, мондай бир атак даңкымы чыгарам деген адамдар болсо чала бересиңер. Палбаным даяр ат керек дегендер. Булар эми торпого көнгөн аттар да ортого, Зарыл. Булар өзгөчөлүктөрүн айтсаң. Торпо улакка чабылган. Өзгөчөлүктөр бул майра улакка чабыла турган аттар булат. Күлүктегине? Аябай эле күлүк. Былтыр Эралека Мокенде бир ашырганда аркасынан башка аттар менен жете албай койгонбуз да. Балдар жете албай коюштур. Эми убактым болбой бармадым эле. Күлүктүгүнөн дегин? Күлүктүгү аябай күлүк. Анан Жоошпу караганда? Караганда жоош. Бунун бир баласын Күмүш ака $17.000 бербей атам деди го өткөндө. Баласын. Пулун жакшы таштайт. Быйыл чабам деп үйүргө койбой койдум эле, чындап айтсамчы. Эгерде насип эткөн болсо, ушу алган адам үйүргө кое турган болсо, пулундар чоң болот. Анан сатылбаса үйүргө коем мен буну. Пулун алам дегин? Пулун алам дегенде пулундары булдан чоң болчу, мен Күмүш аканын үйүнө барганда көргөм да. Баласынбы? Bundan чоң болчу да. Ошондо бышты эле, азыр жаңасы болуп калса, ал дагы өсө турган. 1.70-тин тегерегинде боло турган атты ал. Жакшы экен. Ушул туугандар кимге жакса кабарлашасыздар. Зарылдын аттары эл сынына коюлуп атат. Койбой тандайды. Карышкыр Иса. Иса карышкыр кашып кете турган болду сен. Манас миллион тору. Манас миллион тору. 40 миллион бузгет. Жаркын акага кетти, Исага кетти.
Azizbek'e kaptalık kaldı okşayıp gelip. Segemeyin jargın talaştı. Segemeyin jargın talaştı. Abi koydum ya. Bizde Azizbek kalmalı var. Manas bir can karma altın. 40 manas milyon toruğa. Milyon toruğa tart. Azizbek'e siyip etti sen. Azizbek de gitti mi? Köpke kana. Saldın milyon torunu manas. Milyon torunu aydadın manas. Milyon menen turat. Tapançanın palapanı zor çizip kaldıra. Şunu. Zarıl menen katar turganısa. Bilek. Karmaş tartışıyor da türöge. Kantas mana? Zarıl жақсы атталады қарай. Өз городской балай. Дики да жетіп тұр ортаға. Тек қалды. Тек. Бұл неме? Думан. Думанда қаттағы жақса тоғын. Жон келіп отыр, үйде көрген жақсы керек. Думаннан келген аты. Өткенде алтын құрды. Анда біз Зарылдың сарайының ішінде да тартып кішіне ат сүйшілеріне малыматын беріп қоғылы. Зарылда қайсыл аттар тұрады, қайсыл аттар бағылы атады. Бұл атаман. Бұна бірінші тұрған атаман. Атаманда шығелек бе суы тұлғаны? Бұлар дөргінді бір ай мұрын бермей қайра. Қойды қойла, шойынша кішіне салтын түшкендерле су тайлы. Кішіне салтын түші өшті дейім су. Азыр суыстан қайсайларға су қалса, неме Зарыл? Бұл кішіне кечірақ баштадым. Şu ноябрьдің башына су қалса керек. Октябрьдің ақырына салып баштайыз да. Аралатып баштайыз. Ноябрьда чапқаны дайыр болды. Ноябрьдің 5-лерінде. Ноябрьдің 5. Какыраз жана илгерки ыкма боюнча 90-нун суусун ичирип туранан кайнатат экенсиң. Мына жанакың, былтыры турган. Бул эмен башын карач. Мараттын баласы. Көзү менен башын карач. Мына болчу. Бул ушу өспүрүмдөрдөн чалып тургандардан бой. Быйыл калай. Даяр бул. Чоң сураттын. Абдыгалыктын. Чоң сураттын. Жана көрүп болуп калганбы? Көрдүм баласы. Көп эле сарайга келгенде аттар кичинекей дей беришет. Анан ичкериси чуңкурраак. Мына чуңкур экен. Сурап калышат го, эмне кандай депчи. Бул да. Мал бет чуңкур. Ананда астынан кыргы чыкпаш үчүн яга бир 20-30 сантиметр чуңкурраак. Чуңкур экен. Чуңкур экен да. Ошон үчүн ат ылдыйда туруп калат экен да. Мына былтыркы балаңын тайыбы? Балам тай балам менен түшүн. Өсүп кетти да былтыркыдан. Ичлегесеңиз болот. Мында ылдый чөт экесине чуңкур экен. Былтыр кичинекей өсүп кетти бул. Бул 60тан өтүп кеткен. Эмне болгон? 60 болуп калдыбы? 59 чыкмак окшойт. Былтыр кичинекей болчу? Былтыр 1.55 да. 1.55. Негизде быйыл билбейм. Жакшы болду, аттардын бою өсүп. Бой өсүп кетти, чында эле өсүп кетти. Эшкачтандыкы деле өстү. Тумардыкы деле өстү. Муну Өндөрүм өстү. Бул ушу баламаты да чалат бул. калды. Бул жаңасы. Мына жаңасы балаңкычы. Ал экасы болду. Ал экасы болду. Экөтең экасы берки. Баламаты Мараттын баласы. Мараты Аспалканын баласы. Берки Темиркөөгө? Темиркөө. Мына кимики деп аттың? Бул линиясы сурбайын. Жанагы Манас акада бир тайбас деп чалып атат го жерде ашка. Ооба. Эстедиңизби? Ооба. Ошо менен ушунун энеси бир.
Домашний бул баягы. Нургазакадан алганмын мен. Домашний деп коюшчулар. Домашний деген бенин балдары. Хасиев Нургазакадан алганмын. Бул ошондо Русландын атынын баласы болуп калды. Руслан жанагы Сургоен көк атын. Руслан Кутурганскийдин. Бирок Руслан Кутурганскийдин аты дагы зор ат, чоң ат. Булар ушундай жоош. Ошону менен энеси бир экен да бунун, Бир. Ба Бишкектеги чоң тайбасына. Бишкектеги Малсакан тайбасы жүрөт го чоң. Ооба, чоң. Жакшы экен, муну деле чоң экен, канча бар бою? 61 тегерегиде. 1.60-тын үстү да, Өйдөс. Жакшы экен. Бар. Баракта эки өспүрүм бар. Бул жаңасы болсо быйыл чабылабы, чабылбай? Быйыл аралатып чабабыз. Жаңы убактарга. Булар сууп деле калды эми. Нерден мага бир нерде. Мына Торутайдын жакты да. Өзүнүн белеринин балдары, өзүнүн белеринин балдары. Бир бей алдым эле. Кара судан. Ошо кара суда бир жакшы аттыкка туттум, кулуну менен деп. Кулуну менен чогуз алдым эле былтыр атаманга өрчүп алтканда. Наркысы мененби? Наркы кулу мына, Мына ошо. Мына. Кичинекей кашкасы бар. Эркек кулуну менен чогуз алдым эле ошо. Жакшы аттын баласы дештиле. Сүрөтү деле бар эле. Кунандай эле бар экен, бирок чоң экен эми. Марак аркасында турган Актоктун эмес. Актоктун? Актоктун линиясы атасы. Бул маркумс августта акыл. Ошондо 1 жыл 1 ай болуп калды. Бул мартта акылым болсо керек эле, апрель, мартта ошондо. Бергинсиби? Мына. Бир актасы. Өтүп көрөйүнчү. Мына деле чоң экен анда Актокту аткан деле. Наркыга теңешип эле. Бунун энеси Берки торунунбу Кара судан? Жок, мунун энесиби? Ошон үчүн чоң экен да. Августта анда 1 жаш экен да азыр, 1 жаш 1 ай болуп калды. Августта туулганда кеч туулган. Чоң. Ат алганыбыздан кийин тууп койгон бул. Буну кысыр деп алып барып коштук эле. Кальтатай менен кошо чогуу жүргөн. Анан ат алганыбыздан кийин тууп койсоло. Августта атты июлдун акырында алдык эле. Бул августтун башында, августтун акырында тууду, эсте жок. Анан кийин быйыл бени кошсок, ат койсок, сразу эле карады биринчи эле. Быйыл, ошо кысыр калган боюнча. Кайра зор болуптур да, кысыр калган. Кийинки жыл ровно туй берет экен да жазда, Ооба, мондой кычалат болбой. Ооба. Күзгө мал туугандан кийин кандай болуп калат? Буну былтыр энеси менен чогуу кышында жана айтып кармаганбыз айлы ошо кулун. Эмесинде 1-2 айча курукта кармаганбыз энесин. Жакшы экен. Быйылкы партияга экинчи даярдап аткан өспүрүмдөрдү көрдүңөр, Андан кийинки мына да эркен, мына да чоң экен. Назардын баягы комната. Токумдун түрү бар экен бирок, мыналарды карачы. Зарыл келип. Тилек досум Казакстандан карахан эр алып келип келди. Гарабы? Ооба. Палван. Үйдө турат. Жаздарын кайда элек. Кече токуп көрдүк эле, жакшы отурат экен. Тилек дагы сизге көрсөтөм. досуң дадил. Атты дадил салды да. Японч. Жумайнат. Жумайнату мына. Ушул жерде жанакың бар эле, Польша. Польшаң. Польшаны алдырып тарбиялаган алып келип. Жумай тарбиялаган алып келип бул менде. Беге коюлду. 8 беге койдук эле. 8 беге койсок. 1 бе өлүп калды. Аттын алгосун азыраак эле бе койду. Bir benim var. Avgusta tüm koydu. Anam. Senin altı oldu, biri kısır kaldı. Beş oturdu. Ha, жақсы. Ургачысы көп түштүр да. Bir urgaç cumhurda, üç urgaçı bir erkekler. Үй ыргыласы келсин аны эми Кудай кааласа. Жакшы аттарың бар го, ошолорду коюп атаман, эне жак атамандан болсо зор туса керек. Бул жаныбар дагы өз улакты вообще түшүнүп бүттү окшойт, эмне кылыш керек экен да. Былтыр үйдөн алып келип түшүн чаптык го, көрүп отуруп жалаң эле. Канча? Аржымада бирден эле чаптырып. Карабызда эми тайдан алып чыкты. Ачен бир апаргандан бери тай бир топулап баштады. Канат 2-3 жолун ара кылды. Марат
3-4 жолу мара кылды. Берки жанар ажы берген убакта. Күлжака бергенде, Бергенде деле мара кылды. Мокенге апарды эле Мокенде деле мара кылды. Карасуга апарды, Карасуда деле мара кылды. Алтынбек мара кылды. Мокенде дагы мара кылды. Ийгилик. Үйдөн келип эле чабылды быйыл. Ошо ойдон эле. Ошо ойдон үйдөн келген боюнча кичине багып эле бастырып эле чабып баштадык. Bunun Батпы да чабылды. Батпыдан эртеси күнү өтө көп чабылды. Кайра көрүп чабылды окшойт. Балондар көрүп атышат да. Жалаң эле өзүм чабыптым, өзүм эле суусун атып. Бунун жашы 6 ай болду. bunun suusu tezlebi? Жок. Keçirak mı buldu? Шул менен мына Бешкачкан суусу кечирак. Keçirak. Суусу деле ишмал бастырбасың. Sen zerikpey suutуп аласың бирок. Аттары жакшы карайт, зарыл. Шаарда туруп караганда эле мен таң кала берем да. Жакшы экен. Ар бир жигитке ушундай аттар буйрусун, жигиттер. Атайымна тартып. Беш кылык деле жок. жаман ою жок деген. Мени атканда суутуп атканда эле каттыраак отуруп алсаңыз мен. Анакей жигиттер атайын жаштар көрүп ушундайларды кичине кызыксын деп кошуп коет азда мындан ат сүйүүчүлөрдү көрсөтүп, ат баккыла силер дагы. Жакшы атты багып, чаап, таптап мындай жакшы иштерге жарата бергиле. Кыргызымдын ар бир үйүндө жакшы ат болсун дейт да. Болот а? Көп нерседен алаксытат да. Көп жанагы бизде азыр жаштарда мода болуп калган, бекоп эле стресс болот атат. Эч кандай стресс болбойт атпаксыңар. Стресске убактыңарда Убакыт жок а? Жем табыш керек, ал кылыш керек, бул кылыш керек деп жүрүп. Бастырыш керек деп. Кандай жанагы сен эмне кылып атасың? Эмне кылып атасың? Иштериң кандай болуп атат? Деп досторум тийишип калат. Иштерим болуп атат. Бирөө менен эле кыйналып айтасың деп суроо берип койгондо айтып коем. Мынадан колум бошоп атат ошо бирөөнө деле деп. Эч кандай стресс болбойт. Туура айтасың бирок зарыл. Чындыгында